Ошентип бул бийлик Атамбаевдин арам бийлиги убактылуу урлар анан мени сатып алыштын айласын таппай анан бир өйлөдө сурап муну бир канчага сатылат экен айткылачы бир оюн билейик деп бир. Анан мен ошону укканда айттым, муну биздин саткандардын адамдык касиеттери миллион экен, миллионго сатып алдыңар дедим. Мен адамдык касиетти силер аттын башына берсеңер да сатып ала албайсыңар дедим. Мен аттын башына алтын берсеңер да мен алмаштырбайм деп жүрүп, анан мени камашат да. Камап алыптыр, уудудан начальник ууду не дейт дебейм сен. Анан көрү окаттырды оңол да эмне кыласың, элди ойло, эл сени ойлобойт эле дейт. Сен азыр камап салып эл сени ойлобойт дейт. Туура дедим, эл мени ойлобой койдун, мен элдин эртеңки кыз эт балдарын ойлоп аттым ошо мен ойлогон эл. Ошентип бетип атып, анан сен дейт Көксайга эмне барасың? Көксай сенин жериң эмес да дейт. Көксай не деп сүйлөп атсың? Көксайдын ар бир Кыргызстандын ар бир жери менин жерим дедим. Ошто 1 метр жер сатылса мен ошо жерге барам, ошо жер меники дедим. Ошо жерлер мага кереги жок болсо, эртең менин балама же кызыма керек болот дедим ошо жерлер. Мен ошо кыргыз жери үчүн күйүп атам дедим. Силер болсо чекесинен берип атсыңар дедим. Улам эл дегендер камап атсыңар, эл дегендер күндө бийликтен бийликке көтөрүлүп атты. Ошентип айтышып атты экөөбүз. Анан аягында айтат да, Атамбаев Текебаевден кечирип сурбайм дедим. Сурбайм. Мен кыргыз жери саткандардан элин аткан мен арам бийликтен мен кечирип сурбайм дедим. Эгер мага автомат такасаңар мен силерге жалдырай дедим, ат салганда айтам дедим. Келип сакалдан кармады. Начальник жүрүш. Ошо жерден мен ачууң көрүп кетти. Кой бер дедим. Мына чыксам мына колуң аркаңа тыгып салам деп айттым. Эркекче айттым. Ошо жерде тартып аткан мына бала да тарыйм бүгүнкү күнгө чейин жүрөт да. Окшото шуатып тиле да тартып аткан мына тартпайбың деп. Анан мен айттым ошого, силерге мындай намысыңарга тийбейди бул сөздөр десем. Эми чоңдор ушундай да көрүнүп калганбыз дейт го. Мынакей. Ооз калган сөздөрү менен сөксө да унчалбай отуруп. Мен оозун талкалап санаган ошо начальник уудун берекет болду ошо. Көрдүңбү? Ошентип анан кийин мени көндүрө албай анан бир тууганды да камаган. Бир тууганды да сен метпесең сени азыр бир тууганына кошо камайын дейт. Камай берели бир тууганды да күнөөсү болсо. Сен кутуруп калсың, сени мен СИЗОго киргизем мен сени дейт. Мазың зонага киргизсем мен. Силерде нормалдуу эме мен зоналарды көтөрөм мен киргизгенге. Елді алдап жей талқылап күні қалған кезде дедім да. Қарапайым елдің ақысын жеп. Ошо жерде отырып. Аяғында менің кечірім сұрат албауға дейін Мирис Тұрғанбаев келді дейді. Бір базардан келді, жұмыстан алып салды. Үкөмді 3 күн қамады айлық шығарды үкөм, күнөө жол болған дейді. Мені қоша қамаған да. Ошо жерде отырып. Анан мен қанша Ташкарабия деген соттогон да. Сотто мен абдан чаңыттым соттоочу. Менин күнөөм жок да, мен күнөө кылбасам мен билем да өзүмдү. Мен аларга өлтүрсөңөр да баары дедим. Соттун баары чаңыттап, тепкилеп, талкалап баары сындырып, наручниктерин ичин үзүп, жана замок салып койгондон кийин сорказын ыргыта сындырып, ырга теуп чыгып, качып кетейин деген эл тосуп калганда чыгып кетмек мен ошондо эле. Эл тосуп калып чалып алган элдин арасынан кармалып калдым да. Ошентип жүрүп отуруп сот күнү сот болот, тараска бакаятада өтчүлөрүн тараска которуп баштады. Бакаятада чаң төрөдү. Анан талаштын да чаң тоот акыры бул Ташкарабиянын акылын көргөнгө Атамбаев менен бийликтен түз меме келген да, булар звонок келди, камагына болду, соттогула деген. Ташкарабия менин жана Нурбол Шыдаков деген спортсмен бала бар эле, раматтылык жакшы киши эле ошо. Ошо $2000 берип чыгарганга, мен чыгарганга ошо кийин балдар айтты да, өзү айтпай койду канча мен буйруганын бердим осмон экен, мен ушинтип чыгып алдым болду. Анан бир туугандар бияктан бир ат берди. Анан бир ат алып, $2000 алып, анан мени үй камагына чыгарат булар. Домашний арест кылып туруп. Соттой коет, эгер ошончо акча албаганда Ташкарабия мен соттой бермек. Текебаевдин сөзүн угуп Атамбаевди болгон. Акча үчүн Текебаев менен Атамбаевди алдап койгон. Ошо сот Ташкарабия деген сот. Кийин барып сурайын дедим мен. Ошо үйүм таап алып сурайын деп, мен кой эле кой дейт, ой. Эми алды болду, аш болду ошо. Депчи. Анан мен бир Ташкарабияны көрсөм бир сурайын деп жүрмүн азыр эле. Башкарадан алган эле жетет, мен ак жериме соттолдум го, менин кайрып берди айтайын деп атам. Башканын арам окат кылып жеп көрүнүп калдың эле, биздикин бери кайрып деп айтайын деп жүрмүн бир. Ташкарабияны көрсөм айтайын, Кудай буйрса. Аман эсен өлбөй турду.
Ошентип жүрүp мен 4 айга жакын мемеде отурдум, СИЗОдо. ИБСте 4 айга 10 күн жетпей калды. 3 ай меме отурдум. 20 күн. Ошентип ак жеримен камашып, анан мен кийин чыккандан кийин мен ачуум келдим, айттым, бакма чочуларды кайтарган кыргыз иттер деп ат койдум ошо спортсмен жана мыктыларга. Силер өз жериңерди коргой, силер өз элиңерди коргой, элди коргон эл деген адамдардын баарын кордодуңар. Кудай жазаңарды берсин деп ошондой айттым да мен. Ошодон кийин мен спортсмен жана мыкты балдарга мен кыргыз иттер деп ат койгом. Анан кийин жана убактылуу уур өкмөттөргө бакма чочкулар деп ат койгом. Бул каман чочук болуп, каман чочукка айланып качып кетет элек, кыргыз элинин жазасын берейли. Буларды жазалайлы. Миң саткынча да биз ынтып алыш жок болду кыргыз элинде. Абдан мен жүрдүм да кейип. Ошентип жүрүп отуруп, Кудай буйруп, анан булардан мемеден чыктым. Мени домашний арест кылып соттошту ошо менен. Уландызы бар буну.